Азыр коомчулукта адилеттүү бир суроо бар. Депутат болбой эле, жогорку кеңештин мандатын албай туруп эле элге кызмат кылса болбойбу деген. Болот. Бул адилеттүү суроо. Ансыз деле колдон келишибизче аракеттерди жасап келатабыз. Коомдук иштерде, кайрымдуулук иштерде колдон келишинче салымыбызды кошуп келатабыз. Менин колумда азыр кадимки эле теше болгон болсо, теше менен мен жер казып аткан болсом, жогорку кеңештин мандаты бул чоң бир экскаватор же болбосо бульдозерге барабар. Бул менин мүмкүнчүлүктөрүмдү кеңейтет. Бизде жогорку кеңеш дегенде көпчүлүк учурда биз негизги максатын билбей калабыз, максатын туура түшүнбөйбүз да. Негизги саясаттанууда жогорку кеңештин 3 негизги функциясы бар. Биринчи функциясы бул мыйзам чыгаруу функциясы. Экинчи функциясы бул өкүлчүлүктүү функциясы. Үчүнчү функциясы бул көзөмөл функциясы. Өкүлчүлүктүү функциясына токтоло турган болсок, элдин кандай көйгөйү болсо, элдин кандай арыз муңу болсо, ошону парламенттин ичинде айтып туруу, бийликке жеткирип туруу. Мыйзам чыгаруу функциясы өлкөгө керектүү болгон мыйзамдарды кабыл алуу. А мыйзамдар кандай болуш керек? Мыйзамдар эки мүнөзгө ээ болот. Өтө катаал жана каардуу жана мээримдүү боорукер. Карапайым калкка, жетим жесирге, мунжум айыптарга мээрим жана боорукер мыйзам, камкор мыйзам. Ал эми коррупционерге, ууру кескиге катаал каардуу мыйзам болуш керек. Көзөмөл функциясы. Ошол кабыл алынган мыйзамдар, ошол жогорку кеңеште көтөрүлгөн элдин көйгөйлөрү аткаруу бийлиги тарабынан тактан аткарылып жатабы, аткарылбай жатабы? Ошого көзөмөл жүргүзүү дагы бул жогорку кеңештин функциясы болуп эсептелет. Мына ошол милдеттерди аткаруу үчүн мен жогорку кеңешке аттанып жатам. Албетте, Кудайга шүгүр, бул жашоодо бизге жараткан бир топ нерселерди берди. Жакшы үй бүлө күттүк. Үстүбүздө турак жайыбыз бар. Минген унаабыз бар деп эле, азыр көптүр кирешебиз бар деп эле унчукпай жата берген, бул менин жан дүйнөмө туура келбейт. Анткени өлкөдө толтура көйгөйлөр турат. Ошолорду чечүү үчүн мен белсенип ушул жогорку кеңешке шайлоого аттанып жатам.